Айпери Кубик кызы попамды акырын кармап көрдү. Өрчү Айпери Кубик кызы өзүнүн келбети боюнча социалдык тармагына жазып чыкты. Төмөндө өзү жөнүндө пикири толугу менен. Кандайсыздар? Буга чейинки видеодо менин попама асылгандар көп болуптур. Негизи мен бирөөгө бирдеке далилдегенде анча жактыра бербейм. Унчукпай коеюн десем, таза жала жапкандар көп экен. Жасалма кийип алган билинип турат дегендер. Эми силерге кантип далилдешти деле билбей калдым. Бир туруп тамашалап, попа кийди деген кыздарды баняга чакырсамбы деп коем. Айтор кече бир тойдо кээ бир кыздар сүрөткө түшүп жатып, улам акырын кучактамыш болуп кармап көрүп жатышты. Аны да байкап турдум. Анан бирөө ачык эле, өзүнүкү эле экен деп коет. Чынында арык, узун болуп турсам көп ишене бербейт экен. Эми бул да Кудайдын бир берген белеги экен шүгүр. Эми болгон нерсени жаша албайт экенсиң да. Капа болбойсуздар, ачык жазып койсом. Болгону кайра эле жасалма дей берсе кызыктай болот экенсиң. Туура түшүнүп коюңуздар. Анан да мен жасалмалуулукту өтө жаман көрөм, деп жазган Айпери Кубик кызы. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи. Асел Кадырбекова аларманга алтындай убакытын коротуп жатат. Өрчү Асел Кадырбекова учурда Инстаграмдагы катталуучулары 1,5 миллиондон ашкан шоу-бизнестин өкүлдөрүнүн катарын толуктайт. Ал өзүнүн профилине карата айтылган сын пикирлерге жооп узатты. Менин профилимде абдан эле көп жарнама жана мактаныш бар деп жазып жатасыздар. Жок, мен жөн гана ыраазычылык кылганды билем. Бул адамдар мага алтындай убакытын коротуп жатат. Инстаграм бизнес үчүн аянтча. Үйдө отуруп алып эч нерсе кылбагандар муну түшүнүшү кыйын. Бекер эч нерсе жок. Баары же достук үчүн, же эки тараптын пайдасы үчүн жасалат. Эч ким акысыз калбайт, деп белгиледи ырчы. Белгилей кетсек, учурда жылдыздуу түгөлдөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заман чекиткейчи.